республиканын аймагындагы аткарылып жаткан коргоо иштери боюнча маалыматтарды уксак. Камылаш кыскача бир маалымат берсеңиз, СПЛ катталык курулуштар боюнча ар бир областка анализ жасайлы, кайсы област кандай жүрүп атат, өткөнгө биз берген эскертүүлөрдүн негизинде жылыш барбы жокпу? Ушундай эле салыштырмалуу өткөн жылдын ушу катарына салыштырмалуу кылсак, өткөн жылы 85,4% аткарылган экен. 317 план болсо 271 объект аткарылган. Быйыл баягы айтып кеттим, 257 объект бүттү. Экөөнүн айырмасы 14 объект минус менен азыр. Ош облусу -6, Баткен -2, Ош шаары +2, Жалал-Абад -4, Чүй -13, өткөн жылга салыштырмалуу. Ысык-Көл +3, Талас -3, Нарын облусу +9. Бул маселе боюнча бардык облустар боюнча биз график иштеп чыктык. Чыгып кетишибиз керек. Бу жерде расчетубуз оңой эле. 3 күндө 2 объектти бүтүрүшүбүз керек. Ар бир облуска бул жеткен, объемдорун выборка кылганбыз. График түзгөнбүз бул маселе боюнча. Ушундай эле бу жерде дагы айтып кете турган сөз, ноябрь айында планирование кетет бу жерде. 310, 320, 330 объекттин немесинде бул жер жеринде бардыгы билет.